Саламатсыздар, урматтуу достор. Бүгүн дагы жумушка келатып бир ой менен бөлүшкүм келип атат. Билесиңер, мына 1-2 айдан бери Чирмаш Доронов деген бир киши үйүнөн күч менен сот аткаруучулар тарабынан чыгарылып, үйүнүн алдында боз үйдө жашап атат. Өзүм үйүмө кире албай атам деп. Ошого окшогон карапайым байкуштарга мыйзам иштеп атат. Күч менен барып чыгарышты, үйүн кулпулашты. Боз үйдө күн өткөрүп атат азыр. Өткөндө дагы 2-3 жолу мага арызданып ыйлап келип кеткен. Ошол убакта мен турган мына килейген асман тиреген имарат. Бул болсо Ак үй. Ак үй стратегиялык объект. Биз Ак үйдүн жанында турабыз. Парктын ичине паркты бузуп, Ак үйдүн жанына колуңардан эмне келет дегендей кылып, онда олигархтар бизнес-центр кеңсе салышкан. Буларга мыйзам иштеген жок. Булар олигархтар маселесин чечип алат экен көрсө, байлар. Мыйзамдын дагы мына карабастан эле салган, мына парктын ичинде стратегиялык объект, Ак үйгө ким кирип атат, ким чыгып атат, бүт баарын карап тура турган жер. Мына буларга мыйзам иштеген эмес. Парламент трибунасынан да көтөргөнбүз. Мына паркты бузуп эле ошол жерге үй курушкан. Тиги карапайым Чирмаш деген байке үйүнөн түртүрүлүп чыгып, мыдыр эткен байлыгы жок ошол жерде жүрөт. Өмүр бою Россияда иштеп, таап келген акчасын курган үйүн тарттырып жиберди. Мына ушул көп өлкөлөрдө олигархизация деген проблема бар. Олигархтардын топтору келип, бийликти келип, парламентте алабыз дешет, шаардык кеңештерде алабыз дешет. Мына Бишкек шаарында деле бир жакшы майлуу сүттүн жерлердин бардыгын, жакшы жерлердин бардыгын бир 10-15 бай бөлүп алгандай эле таасир калтырат да мага. Бүт ошолордун атактуу фамилиялардын жерлери, үйлөрү. Ошон үчүн мына көп өлкөлөрдө олигархизация, деолигархизация деп. Олигархтарга мындай каршы, бизнесмендерге, ишкерлерге каршы эмес, бирок жанагындай мыйзамды тебелеген, ошол өздөрү андай бир бийликке келип, ошон үчүн мындай жанагы ушундай бир өлкөнүн байлыгын же болбосо кандайдыр бир нерсеге колу узарып, тендерлерден утуу, дагы көбүрөөк байыйын деген маселе, ошондой проблемалар бар да. Ошон үчүн мен силерге бүгүн жумушка келатып, эки эле окуяны салыштырдым. Ак үйдүн жанындагы бул кеңсе мыйзамсыз курулган. Жана ошондой эле боз үйдө жашап аткан биздин Чирмаш деген Кыргызстандын жараны тургунубуз. Ага мыйзам иштеп атат. Буларга мыйзам иштеген жок. Курду, чечти. Мына олигархизация деген ушул туугандар. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз.